Көптөгөн адам бүгүн аялдарды элелик майрам менен куттуктап гүл берип бакыт каалайт. Украинада болсо согуш уланууда. Бириккен Улуттардын маалыматына караганда 400дөн ашык жайкын адам курман болду. Алардын көпчүлүгү аялдар, 30га жакын жаш бала набыт кетти. Көптөгөн мектеп, маданий борбор, турак үйлөр талкаланды. Украинага кол салуу 24 февралда эркектер майрамынын эртеси башталган. Генералдар майрамын белгилеп алып, кошуна мамлекетти басып алууга аскер жиберген. Согуш аракеттери ылдам эле бүтөт деп пландалган жана 8 март менен ал генералдар энелери менен аялдарын, карындаштары менен кыздарын тынч абалда куттуктамак. Азыр деле алар куттуктап жаткандар, бирок кубаныч жок. Миңдеген аскер майданда калып, алардын көбүнүн денелери көмүлбөй жатат. Алардын энелери өлгөн балдарынын ысымдарын, өлгөндөрдүн тизмесинен же туткунга түшкөндөрдүн тизмесинен издеп таба албай калышы мүмкүн. Анткени бийлик канча адам өлгөнүн жана алар ким экенин так айтпайт. Украин тараптын айтымында болсо 10 миңден ашык согушка келген россиялык адам набыт кетти. Ошон үчүн бүгүнкү майрам көптөгөн эне жана аялдар үчүн көз жаш менен коштолууда.